экологияны сактайбыз деп унаалардын көбүн газга өткөрдүк эле. Бүгүнкү күндө мына азыркы сааттарда Бишкек боюнча эч жерде газ жок болуп турат. Ошол себептен ушул газды Алмаз Акынжанович нефтотрейдерлер менен чогуу иш алып барып, ушуну бир тартипке салып берсек, анткени 10 миңдеген машиналарыбыз ушу газ менен жүрөт. Ошол эле убакта январь айынан тартып газдын баасы 7 сомго кымбаттаптыр. Баасы кымбаттаган күндө дагы ушу газдын жок болуп аткандыгы, мына көптөгөн унаалар заправкалардын жанына токтотуп коюп, көчөлөргө токтотуп коюп эле кетип атат. Ушул боюнча бир сүйлөшүп, иш алып барып берсеңиздер, Алмаз Акынжанович. Андан сырткары дагы бир чоң көйгөй бар. Мына Россияда, Казакстанда мигрант болуп жүргөн биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз кандайдыр бир себептерден бүгүнкү күндө абакта жаткан биздин мекендештерибиз боюнча айткым келет. Ушу камалып кеткен жарандарыбызды Кыргызстанга кайтаруу боюнча, ушу жазаларын Кыргызстанга кайтарып, Кыргызстанда ошолор биздин мыйзам менен жоопкерчиликке тартылса, ошол эле учурда мына Юстиция министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп иш алып барыш керек. Жогорку кеңеш бул боюнча мыйзам да кабыл алып бергенбиз. Ушул маселенин чечилишин тездетүү боюнча иштерди тездетип берсеңиздер. Мына бүгүнкү күндө ондогон жарандар Кыргызстан боюнча ушул боюнча кайрылып атат. Кыргызстанда ошо жазасын алсын деп туруп. Биздин бул мамлекеттер менен келишимибиз бар. Ошо экстрадиция иштерин тездетип берсек. Чоң рахмат.